Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы массалык мушташтан бычакталган кыргыз жараны боюнча билдирүү жасады. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Электростал шаарында болгон мушташта кыргыз жаранынын бычакталышы боюнча билдирүү жасады. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык Москва облусунун Электростал шаарындагы Фрязево темир жол станциясында массалык мушташ болуп, анын кесепетинен кыргызстандык жаран жабыркаган. Электросталь шаарынын компетенттүү органдарынын алдын ала маалыматына караганда, бул факты боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 213-беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Жабыркаган кыргыз жаранына амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Ооруканада керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин канааттандырарлык абалда ал үйүнө чыгарылган. Учурда тергөө иштери уланууда. Элчилик тарабынан Орусиянын аталган аймагынын компетенттүү органдарына тиешелүү каттар жөнөтүлдү деп билдиришти. Тышкы иштер министрлиги. Эске салсак, Орусиянын Электростал шаарында жумушчулардын ортосунда массалык мушташ катталып, анда бир кыргызстандыктын бычакталганы кабарланган. Булак Супер Кежи. Тажикстанда селден каза болгондордун саны 17 кишиге жетти. Акыркы 24 сааттагы издөө иштеринин жыйынтыгында Кафарнихон дарыясынан 4 адамдын, 3 аялдын жана 1 эркектин сөөгү табылды. Бул тууралуу 29 августта Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети Азоди радиосуна билдирди. Сөөктөр соттук медициналык экспертиза үчүн тиешелүү мекемелерге өткөрүп берилди. Буга чейин селден 13 киши каза болгону кабарланган. 27 августта Тажикстандын бир катар шаарларында жана райондорунда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрүп, таш кулап, жер көчкөн. Расмий маалыматтар боюнча табигый кырсыктын кесепетинен 17 адам каза болуп, ондогон үйлөр жана унаалар зыянга учурады. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланып жаткандыктан каза болгондордун саны дагы көп болушу мүмкүн. Булак Назар Ньюс Кежи. Акыйкатчы Россияда кыргызстандык мигранттар убактылуу кармалган атайын мекемеде болду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Россиянын Москва облусундагы Сахарова кыштагындагы Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине караштуу атайын мекемеге барды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Сахарова кыштагында чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы убактылуу кармалат. Мекемеде Акыйкатчы Россиянын тиешелүү органдары тарабынан убактылуу кармоого жөнөтүлгөн Кыргызстандын жарандары менен жолугушту. Акыйкатчы Кыргызстандын жарандарын жеке кабыл алды жана алардын кармоо шарттары менен таанышып, атайын мекемеде Кыргызстандын 209 жараны бар экенинен кабардар болгон. Акыйкатчы институтунун Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери, Кыргызстан менен Россиянын элчилигинин өкүлдөрү аталган мекемеде кармалып турган Кыргызстандын жарандарына юридикалык кеп кеңештерди беришти. Ошондой эле кээ бир өзгөчө жагдайлар боюнча кайрылышып, аларды акыйкатчы жеке көзөмөлүнө алды. Жамиля Жаманбаева аталган арыздар Россиядагы адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу институту жана Россиядагы Кыргызстандын консулдук кызматы тарабынан биргелешип карала турганын белгиледи. Кыргызстандын жарандарынын иштери боюнча материалга ылайык аталган мекемеде негизинен Россиянын миграциялык мыйзамдарын бузган үчүн кармалышууда. Кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылган жарандар дагы бар. Жамиля Жаманбаева Акыйкатчы институту мандатына ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине ылайык тигил же бул жагдайлардан улам атайын мекемеде кармалып турган Кыргызстандын жарандарынын укуктарын коргоо боюнча бардык чараларды кабыл аларын белгилеп өттү. Андан кийин Жамиля Жаманбаева Сахаровдагы көп функционалдуу миграциялык борборго барып, чет элдик жарандардын документтерин кабыл алуу шарттары менен таанышты. Булак Назар Ньюс Кежи. Сокулук районунда бир тууган эжесинин өмүрүн кыюуга шектелген өспүрүм 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 29 августта Чүй облустук милициясынан билдирди. Маалымдалгандай, Сокулук райондук сотунун чечими менен 2008 жылы туулган жаран 2 айга камакка алынды. Белгилей кетсек, кечээ Сокулук районунун Кашка Баш айылында 2000 жылы туулган жарандын 23 август күнү киши колдуу болгондугу маалымдалган.
Аталган факты боюнча адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү катары маркумдун иниси 2008-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Супер Кежи. 1 сентябрдан тартып Кыргыз-Өзбек чек арасынан айди менен өтүүгө уруксат берилет. 1 сентябрдан тартып Кыргызстандын жарандары Өзбекстандын чек арасынан айди карта менен да өтө алышат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жарандардын өз ара каттамы жөнүндөгү 2006-жылдын октябрында кол коюлган өкмөт аралык макулдашууга тиешелүү өзгөрүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Жарандар чек арадан өткөндө жалпы жарандык паспортту деле колдонсо болот. Ушундай эле эреже Өзбекстандын жарандарына дагы иштейт. Алар Кыргызстандын аймагына кирүү үчүн Өзбек-Кыргыз чек арасынан айди картты колдоно алат. Үчүнчү өлкөлөргө чыгуу үчүн эки өлкөнүн жарандарында тең жанында жалпы жарандык паспорттору же мамлекеттик аралык макулдашууларда аныкталган башка каттам документтери болушу керек деп белгиленген чек ара кызматы. Буга чейин кыргызстандыктар чек арадан жалпы жарандык паспорт менен гана өткөрүлүп келген. 2017-жылга чейин кыргызстандыктар Өзбекстанга туугандарынан расмий чакыруусу менен гана киргизилген. Кыргызстандыктар коңшу өлкөгө 30 күнгө чейин визасыз саякаттай алат. Өзбекстандын өкмөтү өлкөгө кирүүгө уруксат берген. 2017-жылдан тарта Кыргызстандын туристтик фирмалары жигердүү иштей баштаган. Булак Азаттык.